Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Бишкектебиз. Биз бир жыл мурун, ровно бир жыл мурун, 2 февралда коюп турбуз. Күн электростанциясын койгонбуз 20 киловаттка. Эми ошол кандай иштеп жатат, ошону сиздерге көрсөтүп берейин да, бир жылдан кийин. Достор, бул жерге биз 20 киловатт тискенбиз да. Мына бул жерге 10 киловатт тискенбиз, монун арт жагында күн көйбөт. Күн ушул тараптан чыгат дагы, мына мындайынан батат да. Анан мына ушул жерге 10 киловаттты тизген болчубуз. 16 штук панелден. Эми азыр системанын ичин көрөлү. Бул жерде кардар өкмөттүн тогун колдонбойт деле, качан колдонот мына? Качан ушундай аба ырайы болгондо да, күн тийбей калган маалда эле өкмөттүн тогу кошулат. Негизинен өзүнүн жанагындай эсептегич бар го, счетчик деп коет эмеспизби? Ошону өчүрүп койгон да. Анан бүткүл электр жарыгы ошо күн электростанциясынан чыгат. Азыр ичин көрсөтүп берейин. Көбүнчө кишилер баягы сурап атпайбы? Бул кандай иштейт депчи? Бул күн электростанция электр жарыгын чыгарып берет да. Анан өкмөттүн тогу менен чогуу бирге аралашып иштейт. Бул жерде гибрид системасы турган, мына гибридке аккумулятор кошулат да. 30 киловатт аккумулятор. Бул түнкү маалга жетип берет да. Мисалы азыр 26% заряды калыптыр. Инвертор койгонбуз 3 фазалык 20 киловаттка. Анан бул өкмөт тогун экөөнү аралаштырып иштейт. Панелдерден келген ток, аккумуляторлордон келген ток, бул постоянный ток деп коет эмеспи? Ошол токту алат дагы преобразовать этип, жана алмаштырып 220 кылып, же болбосо 380 кылып переменный ток кылып берет да. Өкмөт тогунан переменный ток келет да. Ошону жасаган, баарын иштеткен, кыймылдаткан мына ушул инвертор деп коет. Преобразователь да, мындайча айтканда. Ушул 20 киловаттка чейинки токту колдоно берсе болот да. Кардарыбыздын максаты эмне болгон? Ушул жанагындай чектөөлөр кирип атпайбы? Ошол чектөөлөр киргенде ошол күн электростанция жардам берет, мындай кенен иштей берет да. Мисалы лимит коюлса, светиңиз өчүп калбайт, иштей берет дегендейчи. Анан эми баягы колдонгонго жараша кетет да. Мисалы 30 киловатт саатына аккумулятор болчу. Эгерде 2 сааттан колдонсоңуздар, түнкүсүн мисалы күн батып кеткенден кийин, ушул 15 саат кармап берет. Эгерде 3 киловатт саатына колдонсоңуздар, ошондо бул 10 саатта түгөнөт да. Мына ушундай кылып эсептесе болот да мунучу. Анан болду, мына күндүзгү маал болгондо ошол панелдер аркылуу иштей берет. Мисалы бул жерден көрсөк болот, 690 ватт ушул азыр потребление бар экен. Өкмөттүн тогунан 556 алып атат. 139 ватты панелдерден алып атат. Эми эшикте күн тийген жок. Ошон үчүн 139 ватт берип атат да. Күн тийген маалда болсо бүт потреблениянын баарын ушул панелдер жаап, камсыздап берет. Достор, кимде ким күн электростанция койдурам десе, телефон номерлери аркылуу байланышыңыздар. Кыргызстан ичи бүткүл жерге барып коебуз. Баалар боюнча ушундай гибрид системалар $900,000 ичинде болот да. 1 киловаттка. Бир фаза деле ошондой айланат. Эми аккумуляторлорго жараша кетет да. Аккумулятор канча көп болсо, ошончо баасы кымбат болот. Канча аз болсо, ошончо баасы арзаныраак кетет да. Индивидуалдуу эсептеп беребиз. Биз негизи мына коюп баштаганыбызга аябай көп убакыт болду. Рынокто көптөн бери коюп атабыз да. Ошол себептен кайрылыңыздар, тейлөө кызматы болот. Ичинде сапаттар болот. Анан баягы таштап кетпейбиз да. Обслуживать этип, барып, карап, кеңештерди берип, такай 24 саат ушул кардабыз менен мындайча айтканда связьда болобуз да. Ассаламу алейкум. Башкалар менен да ушул видео менен бөлүшүңүздөр, күн электростанция коюңуздар, жана 24 саат бою электр жарыгы менен камсыз болуңуздар. Ассаламу алейкум.